Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен кайрадан сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Римде Чыңгыз Айтматовго эстелик тургузулду. Италиянын Рим шаарында жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине арналып тургузулган эстелик ачылды. Аталган иш-чара өткөнүн Айтматовдун үй бүлөсү билдирди. Эстеликте кыргызстандык скульптор Алексей Морозов жасап чыккан. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары итальян тилине 1960-1970 жылдары которулуп баштаган. Андан бери жазуучунун дээрлик баардык чыгармалары жарык көрүп, азыркыга чейин анын китептери жаңыланып басылып турат. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Кыргызстан менен Таиланд кызматтык жана дип паспорт ээлери үчүн визасыз режим киргизет. Президент Садыр Жапаров 2024 жылдын 27 сентябрында Нью-Йорк шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Таиланд королдугунун өкмөтүнүн ортосундагы дипломаттык жана кызматтык расмий паспорттардын ээлери үчүн визасыз режим жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам 2025 жылдын 30 январында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Жогоруда белгиленген макулдашуу менен Кыргыз Республикасынын жарандарынын дипломаттык жана кызматтык паспорттардын ээлери, Таиланд королдугунун жарандарынын дипломаттык жана расмий паспорттардын ээлери, эгерде бир тараптын мамлекеттин жарандары экинчи тараптын мамлекеттин аймагында башка иш, эмгек же ишкердик менен алектенбеген шартта макулдашуунун тараптарынын аймагына кирүү, чыгуу, транзит жана болуу үчүн кирген күндөн тартып 90 күндөн ашпаган мөөнөткө визалык талаптардан бошотулары каралган. Жеңишбек Токторбаевде Ош шаарынын өнүгүү программасы барбы? Оюн кызуу жүрүүдө. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев көчө кыдырып, кызыл сызыктан чыгып кеткен коргондорду объекттерди сүрдүрүп, коомчулуктун көңүлүн бурдурууда. Чоң пиар менен коштолгон иши натыйжа берип, аягына чыкса, алкагандар арбайт. Ириде өзү таза иштеши парыз. Өкмөттөн чоң колдоо болуп жаткандан кийин ишенимди актоосу зарыл. Миллиондогон каражаттары экинчи борборубузга бөлүнөрү да белгилүү. Мындай шартта Жеңишбек Токторбаев Ош шаарынын өнүгүү программасын алдыга койгон реалдуу пландарында жарыялап, заманбап ыкма менен иштөөсүн айгин элесе таасирдүү жетекчи катары көрүнмөк. Ага болбой эле улакчынын топусун кийип алып, айгайлап эле көчөдө жүрсө, жумушунун соңу кандайча тамамдалат? Таразага салып, салмактай турган мезгил келди да. Мэрдин артынан от алдырып аткан башчылары ушул таризден да акыл калчап коюшса деп жазган Арба Кейжи сайты. ИИМ Бишкекте чет элдик жаран кармалып граната жана октор алынды. Бишкекте чет элдик жаран кармалып граната жана октор алынганын Ички иштер министрлигинен билдиришти. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлерине Бишкекте А аттуу жаранда граната жана октарлар бар экендиги жана ал куралдар менен кылмыш жасоону көздөп жүргөндүгү маалым болгон. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө шектүүнүн өздүгү жана жашаган дареги аныкталып, ал чет элдик жаран экендиги такталган. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Тергөөнүн жүрүшүндө аталган жарандын жашаган жерин тинтүү учурунда РГД-5 үлгүсүндөгү граната, Калашников автоматынын жана Макаров тапанчасынын октору, уюлдук компаниялардын сим-карталары, банк карталары жана шек жараткан китептер табылган. Кылмышка шектүү катары чет өлкөлүк 1995 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда кармалган жарандын башка кылмыштарын аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кылмыш иши боюнча тергөө иштери улантылууда.
Министр Нурдан Орунтаевке оңтойсуз собол. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри болуп Нурдан Орунтаев дайындалды. 5 жыл мурда катардагы тергөөчү эле. Октябрь төңкөрүшүнөн кийин жылдызы жанып Бишкек мэриясына ишке орношуп вице-мэрге чейин жетип, чуулган иштерге аралашып, көккө жаккандай эле көтөрүлүп кетти. Мындан аркысына баам салабыз дечи, айтмакчы, министрге суроолорубуз бар. Нурдан мырза, тергөөчү кезиңизде сизге карата аскер прокуратурасы тарабынан оор кылмыш иши козголгонбу? Ошол чуулган эмне болуп бүттү деп туралы, балким жообун айтса андан ары кеп козголот деп жазган Арба KG сайты. Кыргызстандык окуучулар биология боюнча олимпиадада 14 медаль утушту. Кыргызстандын окуучулары биология боюнча Британ British Biology Олимпиада 2025 олимпиадасында 2 алтын, 7 күмүш жана 5 коло медалга ээ болушту. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, быйыл олимпиадага дүйнө жүзү боюнча 1053 мектептен 18533 окуучу катышты. Менин эң банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби, ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп, мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер Карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер Карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Балыкчы Кочкор унаа жолу маал-маалы менен жабылат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасы билдирди. Маалымат калай, Балыкчы Кочкор темир жолунун куруу долбоорунун алкагында 39-93 чакырымынан 42-93 чакырымына чейин Кубакаш уусуна бурулушка чейинки бөлүгү курулуп жаткан темир жолдун 37-40 чакырымдарында жардыруу иштерине байланыштуу 5 марттан 5 майына чейин дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү саат 8:00дөн 17:30га чейин жабылат. Белгилей кетсек, жардыруу иштери Балыкчы Кочкор темир жолунун куруу долбоорун ишке ашыруунун алкагында жүргүзүлүүдө. Айдоочуларды жана жүргүнчүлөрдү бул маалыматты эске алып, алдын ала альтернативдүү жолдорду пландаштырууга чакырабыз. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз деп айтылат маалыматта. Мишустинге өзүнчө жооп берүүнү айткан Касымалиевке кулак кагыш. Россия Федерациясынын премьер-министри Михаил Мишустин кекеңдерге дома тартып, орустардан келген инвесторлорду коргоп, опузалуу акча талап кылууну эскертип, кысымды токтотууну баса белгилеп, оор айыптоо жасаган. Биздин Адылбек Касымалиев жетиштүү жооп бере албай бул маселени териштирип, өзүнчө кабарлай турганын билдирген. Андан бери бир топ убакыт өтүп кетти. Министрлер кабинетинин төрагасы жооп бердиби? Бул жагы ачыкталбай, жабылуу бойдон калып калгандай. Аныгында Россия Федерациясы менен стратегиялык өнөктөшпүз, дос мамлекет катары этият болушубуз керек. Эл аралык мыйзамдарды, талаптарды туура сактап, түз жолдон тайып кетпесек, ансыз да Адылбек Касымалиевдин дарамети чектелүү болуп жатпайбы? Бечелге жөтөлдүн керегине дегенде кеп да. Кыскасы, Мишустинге кандай түшүндүрмө жасаганы кызык, маалымдап койбойбу деп жазган Арба KG сайты. Айпери Медет кызы Албанияда өткөн рейтингдик турнирде күмүш байге утту. Кыргызстандык спортчу Айпери Медет кызы Албанияда өткөн күрөш боюнча рейтингдик турнирде
күмүш байгеге ээ болду. Ал 76 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашты. Кыргызстандык балбан 1-8 финалдык баскычтан баштап кытайлык спортчуну мөөнөтүнө мурда 1-0 эсебинде жеңип алды. Чейрек финалда Медет кызы италиялыктан күчтүү болуп эсеп 9-0 болду. Жарым финалга Айпери Медет кызы Украинанын спортчусу Анастасия Альпееваны жеңген. Ал эми финалда Медет кызы АКШнын өкүлүнө 2-1 эсебинде утулуп, күмүш байгеге ээ болгон. Нурдин уулу кезекте турбаш үчүн унааларды эмиттен камсыздандыруу керек. Alma Insurance камсыздандыруу компаниясынын башкы директору Саламат Нурдин уулу өлкөдө 1,6 миллиондон ашуун унаа болсо анын 220 миңге жакыны гана камсыздандырылганын билдирди. Миллиондон ашуун автоунааны 16 компания жарым жылда камсыздандырып бүтүшү кыйын. Бул тууралуу Саламат Нурдин уулу Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында эффективдүү иш жүргүзүү үчүн камсыздандыруу компаниялары кошумча адистерди жумушка тартат. Өлкөдө 1,6 миллион автоунаа бар. Учурда иштеп жаткан 16 камсыздандыруу компаниясы мынча машинеге кантип жетишери ойлондурат. Ар бир күнүнө 1000ден унаа камсыздандырса да буга канча деген убакыт созулат. Жарым жылдан кийин камсыздандырбагандарга айып салына баштайт. Мен оюмча эртең айып күчүнө кирет дегенде компаниялардын эшигинде тыгын жаралат. Узун кезекте тургусу келбегендер эмтен аракет кылышы керек деди Ногойбаев. Ал ошондой эле унааны банктардын тиркемелери аркылуу камсыздандырып, кагазын почта аркылуу алса болоорун кошумчалады.